бардық облыстардан келді деп ойлап отырмыз енді, бирок ушул аксакалдар, ушул биздин мекенчил жигиттерибиз, адамдарыбыз жөнчүлүк темперабаттын маселеси болбогондо деле келсе болмок. Ош облусундагы өзгөндөгү көйгөйлөрдү ушул жерде көтөрүп чыкса болмок. Бир эле темперабат болгондо эле келишпестен. Анан мен айтайын дегеним, мына жаңы бийлик келип, элге убада берип, биз чегараларыбызды тактайбыз деген убадаларды берген. Ошонун негизинде мына Өзбекстан менен бүгүнкү күндө 1450 километр чегарабызды такташып атат. Кээ-бирлер айтып атат, бул мына кечээ күнү эле болуп калды деп. Жок туугандар. Бардыгыбызга маалым болгондой, бул сүйлөшүүлөр 1 жылдан ашып калды. 1 жыл мурда баштап ошо сүйлөшүүлөр болуп, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы эми азыр келе атат. Ошондуктан мен айтайын дегеним, туугандар, мына буга чейин деле темперабат турган ушул жерде. Суу басып жаткан. Эмне үчүн ошол мезгилде биз көтөргөн жокпуз? Азыр чегараларды тактап коелу. Ушул Өзбекстан мамлекети менен тополон болбой чегараларды тактап коелу десек, азыр келип ушул маселени көтөрүп аткандыгына мен таң калып атам. Эми тынчтанып туруңуздар. Тынчтанып туруңуздар. Тынчтыкты сактайбыз. Кайра берем сөздү. Зиянага кайра берем сөздү. Мен чекилик менден кетти. Кечирим сурайм элдер. Сураңыз, жайгаштырыңыз. Кайра берем сөздү. Кайра беребиз. Кайра беребиз. Кайра беребиз. Шашпай туруңуздар. Келиңиздер, урматтуу туугандар. Биз тартипке көнгөн, биз тарбия көргөн, биз мыйзамдын чегинде жүргөн балдарбыз. Биз ошол элбиз. Анан мыйзам чегинде жүргөн, мыйзамды сыйлаган эл, мына жерге келген сиздер да сураныч программага түшүп бериңиздер.